Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 3-класс 2-чейлек үчүн. Бүгүнкү темабыз апта күндөрү деп аталат. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Толибаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыңар керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, кыргыз тили сабагын күтүп жаткан болсоңор керек. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер берилген схема боюнча сүйлөм түзөсүңөр. Биринчи жактын мүчөсүн сүйлөө кебиңерде туура колдоно аласыңар. Өзүңөрдүн жана башкалардын убактысын баалай билүү керек экендигин түшүнүп аласыңар. Берилген сөз айкаштарынын ичинен өзүңөргө керектүү нерсени тандап көрсөтө аласыңар. Ошондой эле өз оюңарды кенен билдирүүгө көнүгө бересиңер. Сабактын максаты түшүнүктүү болсо, балдар, биз өткөн сабакта силер менен убакыт, саат деген тема жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ал эми бүгүн биз силер менен апта күндөрү жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Балдар, бир аптада канча күн бар? Азаматсыңар, бир аптада 7 күн бар. Келгиле анда эмесе ушул апта күндөрүнүн кыргызча аталышын билип алалы. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Булар апта күндөрү деп аталат экен. Балдар, бир аптада 7 күн болсо, биз алардын 5 күнүн мектепте өткөрөбүз, туурабы балдар? Ал эми ишемби, жекшемби күндөрү биз эс алабыз. Үй жумуштарына жардам беребиз, айылга чоң эне чоң аталарга барып жардам беребиз. Же болбосо паркта сейилдеп эс алат экенбиз. Ал эми дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума күндөрү биз сабакта болот экенбиз. Мен силерге бул жерде үлгү катары 5 күндүн расписаниясын жазып көрсөтүп койдум. Мисалы үчүн дүйшөмбү күнү бизге кайсы сабактар болот экен? Дүйшөмбү күнү биринчи сабак орус тили, экинчи сабак кыргыз тили, үчүнчү сабак мекен таануу, төртүнчү сабак математика. Мына ушинтип силер ар бир күндүн расписаниясын дагы билишиңер керек экен, балдар. Балдар, жогорудагы сүрөттөргө карап сүйлөм түзгүлө. Ойлонуп көргүлөчү. Мисалы, биринчи сүрөттү карагыла, балдар. Биринчи сүрөттө биринчи күнү мен сабактан кийин англис тили кружогуна же болбосо англис тили ийримине барамын. Дүйшөмбүдө мен англис тили ийримине барамын. Шейшембиде би ийримине барамын. Шаршембиде болсо үйдө сүрөт тартам. Бейшембиде футболго барам. Жума күнү атам экөөбүз китеп окуйбуз. Ишембиде айылга чоң энемдикине барам. Ал эми жекшемби күнү апама үй жумуштарына жардам берем. Көрдүңөрбү, балдар? Ар бир күндүн өзүнүн жумуштары болот экен. Биз ар бир күнгө ошон үчүн күн тартип түзөт экенбиз. Мына ушул күн тартиптеги биздин жасай турган жумуштарыбыздын үлгүлөрү катарында биз сүйлөм түзүп алдык.
Kelgиле анда эмесе китебиңердин 54-бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл буралы. Мында бизге сүйлөмдөрдү толуктап окугула деген тапшырма берилиптир. Балдар, сүйлөмдөрдү толуктап окуганда биз жак мүчөлөрүнө маани беришибиз керек экен. Мен бүгүн чоң энеме барам. Сен эртең келесиңби? Бул кандай сүйлөм экен балдар? Суроолуу сүйлөм экен. Сен эртең келесиңби? Сиз бүрсү күнү киного барасызбы? Бул дагы суроолуу сүйлөм экен. Биз ишембиде конокко барабыз. Балдар дүйшөмбүдө театрга барышат. Жума күнү каникул башталат. Жума күнү музейге барабыз. Мына биз сүйлөмдөрдү жак мүчөлөрүнө карап толуктап окудук. Келгиле анда эмесе кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында балдар туура жообун тапкыла деген тапшырма берилиптир. Эгер туура болсо Т тамгасы менен белгилейт экенбиз, ал эми ката болсо К тамгасы менен белгилейт экенбиз. Анда эмесе мен сүйлөмдөрдү окуйун, силер белгилеп баргыла. Мурда күнү чоң энеме барам. Бул туура сүйлөмбү балдар? Эгер туура болсо Т менен белгилейсиңер, ката болсо К менен белгилейсиңер. Демек бул сүйлөм ката. Ошондуктан аны К тамгасы менен белгилеп койгула. Экинчи сүйлөм. Бүгүн 5 сабак болду. Үчүнчү сүйлөм. Эртең киного бардым. Төртүнчү сүйлөм. Бүрсү күнү китепканага барам. Бешинчи сүйлөм. Бүгүн күн салкын болду. Алтынчы сүйлөм. Эртең апам жумушка эрте кетти. Мына балдар, мен сүйлөмдөрдү окуп бердим. Силер туура болсо туура деп, ката болсо ката деп белгилеп койгула. Келгиле анда эмесе үчүнчү көнүгүүнү карайлы. Китебиңердин 55-бетин ачкыла. Мында эмне кылат? Бизге апта күндөрү берилиптир. Ушул апта күндөрүндө ким эмне кылат деген суроо берилиптир. Карагыла балдар. Ким? Алена, Сахип жана мен. Апта күндөрү болсо дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Мына ушул апта күндөрүндө Алена эмне кылат, Сахип эмне кылат жана мен эмне кылам деген суроолорго жооп беришибиз керек экен. Келгиле анда эмесе дүйшөмбүдө Алена музыкага барат. Дүйшөмбүдө мен комуз ийримине барам. Шейшембиде Сахип футбол ойнойт. Шейшембиде мен атама жардам берем. Шаршембиде мен сууга түшөм. Бейшембиде мен үй жыйнайм. Жумада байкем менен базарга барам. Ишембиде Алена чоң атасына барат. Ал эми Сахип ишемби күнү эс алат. Ишембиде мен да эс алам. Жекшембиде Алена эс алат. Жекшембиде мен чоң энеме барам. Мына көрдүңөрбү балдар? Биз эмне кылат, ким эмне кылат деген суроого жооп бердик. Анда эмесе кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Китебиңердин 55-бетиндеги 4-үнчү көнүгүүдө мааниси карама каршы сөздөрдү жазгыла дептир. Мында бизге сөздөр берилген. Биз ошолордун карама каршы маанисиндеги сөздөрдү табышыбыз керек экен. Башкача айтканда антоним сөздөрдү табышыбыз керек экен. Бүгүн деген сөздүн антоними эмне балдар?
Бүгүn. Азаматсыңар эртең. Азыр. Антонимин тапкыла. Азыр. Анан. Эртең менен. Азаматсыңар. Эртең менен деген сөзүн антоними кечинде. Түн. Күн. Түн деген сөзүн антоними күн экен. Жардам берет. Жардам берет. Антоними эс алат. Жалкоолонот. Жалкоолонот деген сөзүн антоними эмгектенет. Мына биз антоним сөздөрдү таап дептерибизге жазып алдык. Келгиле анда эмесе балдар, силер менен биргеликте апта күндөрү деген ырды окуйбуз. Даярсыңарбы балдар? Бир жумада 7 күн бар экенин билемин. Достор угуп тургула, баарын айтып беремин. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчиси шейшемби, үчүнчүсү шаршемби, төртүнчүсү бейшемби, бешинчиси жума күн, алтынчысы ишемби, жетинчи күн жекшемби, баарын жатка билели. 7 күндүн 5 күнүн билим алам мектепте, ишембиде ар дайым жардам берем энеме. Жекшембиде баарыңар конок болуп келгиле, чай үстүндө баарлашып, бир эс алып кеткиле. Мына балдар көрдүңөрбү? Жекшемби күнү конокко келгиле деп атат. Биргеликте баарыбыз чай үстүндө баарлашып, аңгемелешип, бир эс алып кеткиле деп атат. Ырдын мааниси жактыбы балдар? Балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, бүгүнкү сабакта биз силер менен эмнелерди билип алдык? Бүгүнкү сабакта биз силер менен апта күндөрүн билип алдык. Өзүбүздүн жана башкалардын убактысы баалуу экендигин түшүндүк. Ошондой эле апта күндөрү жөнүндө ыр окудук, сүйлөмдөрдү толуктадык. Ким эмне кылат деген таблицаны толтурдук. Үйгө тапшырма 5-көнүгү. Ошондой эле апта күндөрү жөнүндөгү ырды жаттап келесиңер. Сабак силерге жаккан болсо мен абдан кубанычтамын. Анда эмесе кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.